көлдөр мындай муз болуп, ошол жерге көбүнчө туристтер, биздин жарандар машина менен башып катуу айдашат экен да. Бирок көбүнчө түшүнбөйт экен, ошол заттар анан ошол сууга кетет. Эрийт да муз. Мына Нарын областында ушундай болуп атат. Тилекке каршы башка дагы областында ушундай болуп атат. Эми кайсы көлдөрдү силер өзүңөр жакшы эле билесиз. Эми ошону токтош керек да, джип менен айдап атышат. Мен түшүнүп атам, албетте бул удовольствие можно получить от этого, драйв какой-то. Ну, природа есть природа, надо ее защищать. И было бы хорошо, если кто-то, вот раз Министерство транспорта отвечает за водный внутренний транспорт, и когда озеро обледенело, ну кто-то же должен за этим смотреть же. Им болбойт-то андай. Ким жооп берет ошол боюнча? Бирок карап атабы кышында эмне болуп атат ошол көлдөр боюнча? Дастан Далабаевич, биз сууда жүрүүчү транспорттун мындай ишмердүүлүгүн жөнгө салалы деп ошо бул мыйзамды чыгарып атабыз да. Муз болуп тоңуп калган үстүндө жүрүүчү транспорттун жөнгө салуусун мүмкүн ички министрлиги жооп берер. Ким жооп бериш керек? Рұқсат болса. Вот мисалы Кел сууда вот катуу айдап атышат азыр мындай. Ал муз болгондо джип менен айдап атышат. Вот ким ошону караш керек негизи? Же муз болгондон кийин Министерство транспорта карабайбы? Ушундай жерлер көп да бизде. Рұқсат болса, Дастан Далабаевич, жол кыймылын камсыздоо кызматынын башчысынын орун басары, милициянын подполковниги Жакапов. Бул боюнча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана ошондой эле эгерде жолдо правиланы бузган болсо автохулиганство менен штраф салынат да. Жок, бул сиз жол боюнча айтып атасыз, туурабы? Бул жол эмес, бул көлдө алар жүрүшөт да. Көл муз болуп, ошол көлдө прям жүрүшөт да. Келсууну мисалы пример кылсак, Келсуу деген биздин көлдүн үстүндө муз тоңуп, ошо муздун үстүндө ушундай айдаган учурлар айтып атасыз, мен түшүндүм. Тура, бул авто бейбаштыкка киреби? Авто эн баштык. Ошол киреби? Кирет. Анда бирөө чараны көрүш керек да, туурабы? Катуураак. Эми бул бүт заттар, нерселер бүт бары көлгө кетет да. Муз эригенден кийин бүт бары сууга кетет. Ошону көбүнчө түшүнбөйт экен. Эч ким түшүндүрмө кылбайт экен. Эч ким барып штрафты салбайт экен. Аким каяка карап атат, билбейм. Айыл өкмөт каяка карап атат, билбейм. Губернатор каяка карап атат. Жаратылыш министерство каяка карап атат. Минтранс ошол эле. Эми чогуу иштеш керек да. Түшүндүрмө иштерди да кылыш керек, айтыш керек. Андай болбойт, урматтуу жарандар.